Söz. Sıdık Baktıyak Hüseyin'de. Rahmat Murat Canışbekçi. Урматтуу кесиптештер, кечирим сурайм, экинчи жолу сүйлөп атам. Бул жерде бир маанилүү маселе бар эле. Минтранстын балансына жергиликтүү жолдорду алуу боюнча жумуш жүрүп атабы? Качан бир анализ бересиңер бизге? Биз 2 жума болду. Жок, 1 жумадан ашып калды тапшырма берилгенине. Жаңы жылдан кийин тапшырма берилген. Ондоруна чейин берет. Ал жерде ошол бардык айыл өкмөттөр менен сүйлөшкүлө, акимчиликтер менен сүйлөшкүлө дедик. Только ички көчөлөрдү эмес да. Туура. Көчөлөрдү эмес, айылдарды бириктирген көчөлөрдүн баарын списогун бергиле. Анан ошо менен биз министрлер кабинетине Жумуш жүрүп атат, туурабы? жумуш жүрүп атат. Ошонун предварительный анализин берип койгула, макул, кайсы эмне, канча чакырым жол кирип калат, болуп турбу? Эмне дегенде бул дагы милдеттемени, ушул милдеттемени Минтранс алган. Фонд Кудай бурса фондду колдоп берсеңер эле бардык жолдорду алабыз депчи. Бара депчи. Макулбу? Айыл өкмөттөрдүн кебетесин көрүп атасыңар өзүңөр. Бүгүнкү күндө 90% дотацияда отурат. Анан кайсы жолду салышат алар беш жылгачы? Макулбу? Экинчи маселе, Мурат Жанышбекович, менде сунуш бар. Мына замминистрлердин артында 4 барбы силерде международный проекттер? Канча направленияда? 3 направленияда. Мына ушулар отурат. Ушу баягы кредитке алынган акчалар боюнча кайсы жолдор курулуп атат, кандай аткарылып атканын бүт баардыгын ушу эмки жумага бир өткүзүп койсок жыйын, макулбу? Неден альтернатив жол боюнча кандай отставаниялар болуп атат, башка жолдор боюнча макулбу? Шуну бир караштырып койсоңуз. Анан урматтуу министрликтин өкүлдөрү, депутаттардын сын пикиринечи туура мамиле кылгыла, туура кабыл алгыла. Биз силер жаман болсун деген жокпуз. Силер иштебей атат деген жерибиз жок. Биздин бир эле нерсебиз силерге айтып атканыбызчы. Депутаттар менен тыкыз иштебей атасыңар да. Анан келип өзүңөр монтип эчтекени жооп бере албай отуруп калып атасыңар. Камил мырза, сиз көп жылдан бери иштейсиз го. Үйрөтүңчү кичине, үйрөтүң. Бүт бардык маалымат сизде бар. Кайсы кирет, кайсы кирбейт, турабы? Кайсы кирип атат? Келгиле мындай так иштешели. Ана менде бир сураныч. Мына азыр чындыгында Минтранста болуп аткан реформалардын ичинде болуп аткан. Мындай саясатыңарда реформа жок. Ичинде болуп аткан реформалар мага жагып атат. Министрге жардам бергиле. Ошону суранып кетем мен сиздерден. Макулбу? Рахмат, башка сөзүм жок. Рахмат Baktıyak Hüseyin. Мен бир нерсени айткым келип атат да. Ушу 9 көчмө жыйын өткөндө ошонун 8-ин мен комитеттин төрагасы болчумун. Мен азыр ушул балдардын айтып атканына кесиптештерим уялып отурам. Биринчиден, министрликте преемственность деген жок. Зам министр кетип атканда, министр кетип атканда мындай жумушту тапшырып кетеби же тапшырбай кетип калабы жөн эле. Акыры өзүңөр да сурагыла да, кандай эмне депчи. Экинчиси, бирөөңөр бир аракет кылган жоксуңар да. Комитеттин чечимдерин чыгарып атканда келип, бул ал күнү эле чечилип калбайт, ал күнү эле кол коюлуп калбайт. Министр дагы, зам министр дагы бирөөңүздөр келип, жигиттер, мунугу ашыкча болуп атат, муну кыла албайбыз, муну кыла алабыз деп бирөөңөр иштебейсиңер комитет мененчи. Анан монтип кызарып өзүңөр отурасыңар, биздин болсо шайлоочулардын астында жүзүбүз жерди карап турат. Не комитеттин чечимдери силерге оюнбу? Көнүп калгансыңар да? Депутат айта берет, депутат сүйлөй берет депчи. Даярданганыңарды карагыла. Урматтуу Мурат Жанышбекович, сизден сураныч. Мындан кийин ар бир комитеттин чечимин ар ай сайын карап турайлы. Канча маселе болсо да чакырып, карап, аткарылып атканын маалымат берип
өздөрү отчет берип турсун. Комитеттин чечими оюн эмес. Комитет деген конституционный орган. Аткара албайсыңарбы? Аткара албайсыңарбы? Келгиле, иштегиле ар бир депутат менен. Ай, мына 13 километрин кыла албайм. Реальныйраак 6 километр кылайлы депчи. Же болбосо быйыл 2 километрин киргизе албайм. Эмди жылтырга калтырайлы. Эмне бу жерде бардыбыз баягы бөкөчөлөр отурабызбы? Түшүнөбүз биз дагы. Акча каражаттын жетпей аткандыгын. Бирок мен сиздерге айтып коеюн. Жол фонду түзүлүп атканда кыйратабыз. Бардык силердин міне сурооңуздар болсо кылабыз деп силердин мурунку кесиптештериңер бизге убада берип кеткен. Тилекке каршы ар жылда алмашып атат министрлерчи. Ошо алмашпай жакшынакай иштеп берсе, ошо бир 5 жыл жакшы болот эле. Азыр кимден сурашты билбейбиз. Өзүңөргө бир жазып алсаңар, ар бир депутат менен мына комитетте 14 эле депутат бар, 15, 15 депутат. Ошо ар бир менен иштеп чыгыш эмне кыйынбы? Ошо баягы көчмө жыйын өтүп атканда ошол чечимдерге туура эмес кирип калса, айткыла туура эмес кирип атат деп. Чын суроо берсең дагы чын айтайын, бергиң дагы келбейт да. Но районный центрлерде 3 километр долбоор боюнча ачык айтыңчы, эмне тоскоолдук болуп атат? Ачык айтчы, Таан Тосмойбек, ачык айтчы. Пока эч кандай тоскоолдук жок. Ана эмне каражат маселесин гана чечиш керек. 4-үнчү жолу айтып атам мен ушул чеч. Же болот, же болбойт деп айткыла да. Силердин министрликтин чындыгында жүзүңөрдү мындай кичине болсо да жакшыртып көрсөтүп аткан ушу 3 километр болчу. Долбоор ковидтин айынан ушундай болду, жокко чыкты. Азыр ковид жокко. Азыр мына өзүңөргө мына жылына 1 миллиард 700 миң, 2 миллиард, 2,5 миллиард акча бөлүнчү эле. Азыр мына өзүңүз айттыңыз, 2 миллиард 50 миллион это бюджетное ассигнование, калганы жол фондунан 5,5 миллиард дедиңиз, туурабы? Мына дагы эмне жетпей атат силерге? Ар бир тыйыныңар үчүн жерде, ар бир ушул жерде отурган депутат күрөшүп атат. Ушу кичине болсо дагы элдин көйгөйү чечилип калсын депчи. Келесиңер, башыңарды жерге саласыңар дагы мынтип карап отура бересиңер. Келгиле эми ачык мына Бактыбек Каныбекович туурасын айтты азыр. Болот же болбойт деп сүйлөшөлүчү. Так жооп бериң. 3 километр болобу болбойбу? Быйылкыда андай программа жок, Бакыт Үсенович. Бирок биз азыр эсептерди жүргүзүп туруп өкмөткө сунушубуз. Эмненин негизинде айтып атасыз муну? Болбойт деп. Буга чейин Анализ барбы? анализ кылып атабыз азыр. Биз уже титул бекилди, капиталдык салымдар беренесинин списоги азыр бекиле элек. Бул өзүнчө программа менен 3 километр деп кетчи. Эгерде министрлер кабинети ошондой чечим чыгарып берсе, биз ишти жүргүзө беребиз. Ал жерде каражат гана маселеси. Министрлер кабинети силерге эч качан эчтеке чыгарып бербейт. Өзүңөр иштемейинче, өзүңөр долбоорду киргизмейинче. Киргизгиле ошо долбоорду. 23-жылга ошол эсептелип киргизилген эмес. Биз азыр анализ кылып туруп киргизебиз сунушубузду. Ошол эсептерди жүргүзүп туруп, канча акча керек, каяктагы жолдор керек деп. Бирок капиталдык салымдар беренесинин даже тиги акчасы мына быйыл азыр бизге цифраны берди 1 миллиард 200 деп. Биз муктаждык 7 миллиард деп атабыз. Канча акча могу көл шакекчисине кетип атат быйыл? Ал бюджеттен курулуп атат да, туурабы? Быйылкыга балыкчы Чолпон ата корумдуга 800 миллион сурап атабыз. Бул жанагы негизги 18 километр асфальтын жабыш үчүн. Муктаждык 1 миллиард 700. Балыкчы Баканбаева Караколго 2 миллиард 200 сурап атабыз. Муктаждык 8 миллиард 850. Ошондо 3 миллиард ошол жака кетип атат, туурабы?
3 миллиард ошо. Баягы сиз айткан 5 миллиард бирдемеден. Туурабы? Жок, 5 миллиард текущий бюджет. Бул капиталдык салымдар беренес. Бул отдельный, туурабы? Бул анда. Анда жакшы экен мына. Мына есть куда разбежаться, да? Кегилем иштеп чыгайлы. Радий Жанышбекович, мынагу чын айтайын, комитеттин чечимдерин өзүңүз көрүп чыксаңыз дагы керек. Аткаруу стадиясында аткарылган жок. Бүт эле барды ошондой да. Эми биз деле эл шайлаган бизди. Биз элдин көйгөйү буч. Бул аткарылышын текшерели эмичи. Ачыгын былтыркы чечимди кабыл алган чечимдер боюнча ачыгын келип бардык депутаттар менен иштеп кеткиле. Макулбу? А быйылкысын эми мен ойлойм ар бир депутат менен дагы иштеп чыгасыңар депчи. Муну дагы бир жолу айтып коем, районный центр 3 километрлерди каттырак көңүл буруп койгула. Анан маалымат берип атканда өзүңөр жасабаган нерсеничи өзүңөр жасады деп дагы бере бербегилечи. Макулбу? Фракцияда уктуңуз уш сөз да? Жалган маалыматты бербегиле. Болгон маалыматты бергилечи. Рахмат, менде башка суроом жок.